Orada abi şu solda karbonlu. Vay cimimiz var mı atalım? Saat 3'te görev var mı atalım? Demek. Evet. Бүгүн 11 ноябрда Баткен районуна караштуу Көк Таш айылында тажик тарап кыргыз тарапка тиешелүү жерге арык казып кирген. Бул тууралуу Супер KG порталына окурман билдирип, ал учурдагы видео сүрөт менен бөлүштү. Айтымында тажик тарап мыйзамды одоно бузуп, эч кимдин уруксаты жок эле арык казып кетип калышкан. Бул боюнча мамлекеттик чыгара кызматына кайрылганыбызда аталган маселе такталып жатканын, жакынкы убакта маалымат бериле турганын билдиришти. Ден соолугу начарлаганына байланыштуу номер 47-абакка которулган Кримтөбөл Камчыкөлбаевдин аталган абактын короосунда башка эркинен ажыратылган адамдар менен чогуу жайылган дасторкондун жээгинде отурганы тартылган видео интернетке жарыяланды. Тасмадан узунна жайылган бир нече дасторконду тегеленип, жүздөгөн адамдар жана алар менен кошо Камчыкөлбаевдин отурганын көрүүгө болот. Ошондой эле тасмада белгисиз адамдын Алла Пугачеванын миллион алых роз ырынын обону менен кандайдыр бир ырды ырдап жатканы тартылган. Айрым маалыматтарга караганда бул дасторкон Камчыкөлбаевдин номер 47-абакка которулганда тосуп алуу үчүн жайылса, дагы бир маалыматтарга караганда башка эле бир нерсени майрамдап жатышкан. Белгилей кетсек, Камчыкөлбаев уюшкан кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренеси менен 22 октябрда Бишкекте кармалган. Кийин ден соолугу начарлаганына байланыштуу номер 47-абакка которулган. Көлбаевга кандай диагноз коюлганын билүү үчүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына жана УКМКга байланышканыбызда маалымат берүүдөн баш тартышкан болчу. Булак репортер KG. Ушул жылдын жаз айларында социалдык тармактарга опурталдуу көйгөй менен жарандар видео кайрылуу кылышкан. Ана Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен жерине жакын Кыргыз жеринде кадимки күйүүчү суюк газдын табигый булагы бар. Өкүнүштүүсү, ал жерден чыккан газ тажик тарапка кетет. Видео тасмадагы жаран кыргыз чегарачылары бул газ булагын эмнеге кайтарышпайт, газды эмнеге биз өзүбүзгө алып алганга болбойт деген суроо салган. Мен бул маселе боюнча дагы көп тийиштүү жерлерге кайрылгам. Дагы жогорку кеңешке, коопсуздук кеңешине чейин кайрылам дейт күбө. 52 скважина бул жерден газ чыгат. Природный газ, жаратылыштын газы чыгат. Бирок бул газ Тажикстанга кетип атат. Мынау кырдын үстүндө биздин чегарачылар мурда турган кырдын үстүндө. Бул кырдын үстүнөн нары 500 метр чегарага, картадагы чегарага. Бирок биздикилер буяка кайтып суубуз жок, чаңкадык деп түшүп кеткенден кийин түшүп келип биздин скважинаны кайтарып атат. Анан азыр биз келе турган маалда мынерге тажиктин солдаттары жүгүрүп келип, адамдарын кошуп алып келип кырда турушат. Биздин территорияга кирип келип кыйкырып эле турушат ошондо, тийбегиле деп эле. Себеби биз тийишип муну газды буяка буруп койсок аларга газ жок болуп калат. Муну мына көп жылдан бери эч ким эч кандай чара көргөн жок. Мына азыр кыйкырык менен ызы чуу менен ошол жерге келдик мына. Анан кийин маселе туулат. Суу жок деп ошол жерден чегараны тиштеп түшүп кетсе болобу? Мына чуңкурда түштү, эч нерсе көрүнбөйт. Тажиктер дөңдө туруп алып, биздин кыймыл аракетибиздин баарын байкап турушат алар. Мындай выгодный позицияны таштап кетишкен. Анан кийин ал жерден түштү, суусуз жок, майли чаңкадың, суусап түшүп алдың. Эмне үчүн биздин газ же нефти чыга турган скважинанын жанына келип, скважинаны кайтарасыңар, чегарачылар. Мен ушу суроого мен таң калам да. Ушуну ким заказ берди? Эч кимди тийгизбей карап турду. Вот ушу суроолорго жооп бериш керек болот. Азыр бул жерден газ чыгып атат, чыкпайт? Чыгып кетип атат. Давление менен. 9 менен кеткенде бул газ өтө суюк да мына. 19 атмосфера менен кетип атканда бул өтө көп кетет.
Потому что машинанын балону 2 атмосфера. Бул 9 атмосфера менен турбанын ичинде аткан октой скоростта кетип атат азыр. Газ. Буну биз жака буруш үчүн чоң техникаларды алып келип, зада өтетиш керек. Муну 3000 метр чуңкурлукка сууду качат этип, столба, водяной столба түзүп, анан газды чыгып аткан жерине кайра кайтарып суу кармап турат. Анан мунун үстүндө ремонт иштерди кылып, буяка кайтарып, буруп, сваркалап, улап, өзүбүз жака кайтарышыбыз керек. Анан кийин кайра сууду алып туруп, анан газды жөнөтүш керек. Андай кылыш үчүн оор техника эмес, өзүбүздүкүн киргизбей атышат. Жөн эле жеңил машина менен. Вот проблема ушунда. Мамлекеттин жетекчилерин дагы мына пограничный службанын командующий Шаршеев деген башын айландырып башкача информация берип атат. Муну мен жогорку кеңеште, өкмөттө, Совет Безопасностька каратайын деп ушунга аракет кылып турган. Булак элдик медиа. Эл аралык жолугушууларда Кыргызстандын желеги көрүнбөгөнү соц тармактын колдонуучуларын тынчсыздантты. Жакында кызматка киришкен Кыргызстандын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кыска убакытта бир нече өлкөгө сапарга барууга жетишти. Алсак ал 30 октябрда Нур-Султан шаарына болгон жумушчу сапардын алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушкан. Сүрөттө көрүнүп тургандай, эки өлкөнүн өкүлдөрү жолуккан залда Казакстандын гана туусу коюлган. Ушундай эле көрүнүш 5 ноябрда Өзбекстанда орун алды. Өзбек мамлекетинин премьер-министри Абдулла Арипов Руслан Казакбаев баштаган кыргыз делегациясын кабыл алды. Мында дагы Кыргызстандын желеги коюлган эмес. Эл аралык мамиледе Кыргызстандын легитимдүүлүгүн тааныбай жатканынан кабар береби деп тынчсызданган интернет колдонуучулар бар. Эрежеге ылайык жумушчу сапарда ар бир мамлекеттин өзүнүн желеги коюлушу шарт. Элчи барса дагы ал сөзсүз желеги менен барат дейт эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов элдик медиага берген интервьюсунда. Эксперттин айтымында бул нерселерге көңүл буруу протокол кызматынын милдетинде. Атайын протокол деген кызмат бар. Ал жолугушуудан күн тартибинде кандай маселе караларынан баштап майда иштерине чейин алдын ала сүйлөшөт. Өзбекстандагы жолугушуу боюнча айтсам, протокол ката кетирген же муну далилдеш керек. Негизи сөзсүз коюлушу керек. Ал эми Казакстан протокол боюнча бардыгын жогорку деңгээлде кылышты. Бир жагынан алганда соц тармактын колдонуучулары мекенчил болуп, буга күйүп жатышат. Эмоционалдык реакция дейт Эдил Осмонбетов. Эл аралык жолугушууларда эң негизгиси анын жыйынтыгы маанилүү экенин баса белгиледи. Булак элдик медиа. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өлкө казынасына дагы 281 миллион сомдон ашык акча которду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган акча каражаттары тиешелүү төлөмдөрдү төгүүдөн качкан ишканадан октябрь айында өндүрүлгөн. Финанс полициясы мамлекеттик бюджетке келтирилген материалдык зыяндын ордун толтуруу иштерин улантып жатканын кабарлайт. Булак репортер Кейжи. Койташ окуясы боюнча айыпталуучулар Марат Шаменов, Норуз Капарбек уулу, Рыспек Карыбек уулу, Канат Осмоналиев, Амангелик Акибаев, Фархат Байбиев, Мирбек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков, Асель Кудранова жана Ирина Карамушкинанын үй камагындагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаевдин башкаруу чарасы алар башка ишке айыпталып жаткандыктан каралган эмес. Сотто ошондой эле Ирина Карамушкинанын жактоочусунун ишти караган судья Марат Сыдыковго ишенбөөчүлүк көрсөткөн өтүнүчү каралып, аталган өтүнүч канааттандырылган. Бир офицердин өмүрүн алган Койташ окуясы боюнча соттук териштирүүнүн мөөнөтүн судья 2021 жылдын 11 январына чейин жылдыруу чечимин кабыл алган. Булак репортер Кейжи. Өкмөт үйүнүн алдына чыккан Караван соода борборунда иштеген ижарачылар менен вице-премьер Эльвира Сурабалдиева жолукту. Митингге чыккандар Караван соода борборун онлайн аукционго коюуга каршы. Алардын айтымында мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду соода үйүн онлайн аукционго койсо, анда иштегендер бутиктеринен ажырап калат. Сурабалдиева соодагерлердин арыз моңун угуп, башка кесиптештери менен бул маселени талкуулап, бир жуманын аралыгында карап чыгууну убадалады. Андан соң чогулгандар койгон талаптарын жазуу түрүндө да берүү үчүн кол чогулта баштады. Караван соода борбору Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин мамлекетке алынып, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун эсебине өткөрүлүп берилген. Булак Спутник Кейжи.
Орусия мусулмандар дин башкармалыгы башка диндин өкүлдөрү менен некеге туруу мүмкүн эместиги жөнүндө теологиялык корутунду чыгарды. Конфессия аралык, анын ичинде христиандар жана иудейлер менен Орусия аймагында некеге турууга болбойт. Айрым учурларда гана жергиликтүү муфтийдин чечими менен бардык учурларды эске алып, руксат берилиши мүмкүн деп белгиленген документте. Дин ишмерлердин айтымында башка диндеги кыз бир гана Кудай бар экенин мойнуна алып, Ыйса менен Мухаммедти Кудайдын жердеги элчилери катары кабылдап, Курандын шарттарын аткарууга макул болсо гана мусулман менен баш кошо алат. Орусия муфтияты дагы бир фатвасында неке кыюу жөрөлгөсүнө милдеттүү түрдө кыздын мыйзамдуу опекундары жана күбөлөр катышуусу керек экенин белгиленген. Документте мындай чечим: үй бүлө курууда мусулманды жоопкерчиликке чакырган балуулуктарды сактап калуу максатында кабыл алынганы жазылган. Опекундар жөнсүз себептерден улам некеге тоскоол болбошу керек. 10 октябрда жаш саясатчы активист Мелис Аспеков элдик медиа интернет порталына маек берди. Маектин жүрүшүндө Мелис Аспеков азыр эмнеге кызматка келбей жатканын жана алдыда дагы кызматка келейин деген ою бар экенин айтып өттү. Мен азыр кызмат сурап ага умтулган жокмун. Мен жеке 2 айлык кызматка жан үрөгөн жокмун. Мен президенттик шайлоодо координатор болом. Кудайым буйруп, Садыр Жапаров шайлоодон утуп ажоо болсо, ошондо мен бир кызматка келүүгө аракет кылам. Негизинен менин кесибим экономист. Ошол тармакта кызмат өтөөгө аракет кылам, деди Аспеков. Булак элдик медиа. Адамзат 3-дүйнөлүк согуш коркунучу алдында турат. Бул эскертүү Чехиянын чалгын кызматынын расмий сайтындагы баяндамада айтылды. Баяндамага таянып айтсак, согуш АКШ, Орусия жана Кытайдын атаңдашуусунан улам келип чыгышы мүмкүн. Ошондой эле аталган документ дүйнөлүк согуштун чыгуусу азыр биринчи баскычта экендигин белгилейт. Согушка катыша ала тургандардын жана ага жигердүү катыша тургандардын дүйнө таанымы калыптандырылып, аларды башкарууга жардам бере турган техникалык куралдар аныкталууда деп айтылат баяндамада. Андан тышкары өлкөлөр ортосундагы чыңалуунун өсүшүнө, эл аралык укуктун мааниси төмөндөп баратканы, коомдун аң сезими менен манипуляциялоо жана пикир келишпестиктерди сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү жолунун жоктугу себеп болуп жатканы белгиленген. Булак Марал FM.